Саламатсыздарбы? Нурус ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Жогорку кеңештин депутаты КСДП фракциясынын мүчөсү Ирина Карамушкина мурдагы президент Алмазбек Атамбаев мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен элдешпей турганын Фейсбуктагы баракчасына жазды. Эл өкүлү Атамбаевдин Москва сапарынан кийин Атамбаев менен Жээнбеков элдешеби деп сурап кайрылгандар көбөйгөнүн жазды. Карамушкина Атамбаев кандай шартта Жээнбеков менен элдеше турганын санап берди. Президент Матраимовдор чыгарып кетти деген каражаттар боюнча тергөө баштоону, Жээнбеков Матраимовдордун прокурор соттордун декларациясын текшерүүгө тапшырма бериши керек. Алардын байлыгы кагазда көрсөтүлгөн менен дал келет бекен. Бардык тармактагы мамлекеттик кызматтардан өз туугандарын алышы керек. Президент ушуга барабы? Барбаса элдешүүдө болбойт деп жазды Карамушкина. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 24-июлда Орусияга Канттагы авиабаза аркылуу учуп, 25-июлда кайтып келген. Ал Москвада Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушкан. Кыргызстанга келгенде журналисттердин суроосуна жооп берип, бийлик менен биригүүгө кеч болуп калганын айткан. Коррупциялык иштерден 6 айда 47.614.991 сом каражат өндүрүлдү. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, башкы прокуратуранын 6 айда аткарган иши тууралуу коллегиялык жыйын өттү. Жыйынга башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов катышты. Мыйзамдардын аткарылышы боюнча прокуратура тарабынан 2709 текшерүү болду. 3161 прокурордук чара көрүү актысы келтирилди. Коллегияда башкы прокуратуранын ишмердүүлүгү жана кемчиликтери тууралуу сөз болду деп жазат маалыматта. Президент Сооронбай Жээнбеков Чолпон Ата шаарында Кыргызстан менен Россиянын жаш лидерлер форумунун катышуучуларына жолугуп, алар менен эркин маектешти. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Жээнбеков Россиянын президенти Владимир Путиндин 2019-жылдын март айындагы Кыргызстанга болгон сапарында эки тараптуу алака катнаштын көп маселелери, анын ичинде Кыргызстан жана Россия жаштарынын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү маселеси да талкууланганын эске салды. Президент бул форум эки өлкөнүн жаштарынын мындан аркы кызматташтыгы үчүн мыкты негиз болоруна ишеним билдирди. Бизди Россия менен тарыхый достуктун, союздаштыктын жана өз ара урматтоонун бекем салттарына негизделген ишеничтүү мамилелер байланыштырып турат. Мен мурда бир нече жолу айткам, азыр да кайталайм. Россия биз үчүн жакын, ишенимдүү жана стратегиялык өнөктөш. Биз Россия менен бирге алга жылгыбыз келет. Эки элдин жыргалчылыгы үчүн биздин мамилелерди өркүндөткүбүз жана бекемдегибиз келет, деди Жээнбеков. Президент маектешүү учурунда өзүнүн жаш лидерлер менен Ысык көлдө жолугушуп жатканы символикалуу экенин баса белгиледи. Улуу жазуучу, гуманист, философ, планетардык масштабтагы инсан, биздин атактуу жердешибиз Чыңгыз Айтматов Ысык көлдүн жээгинде иштегенди жакшы көргөн. Анын ар бир адамдын алдында милдет бар. Ал бүгүн, эртең жана ар дайым адам болуу деген сөздөрү ар бирибиз үчүн актуалдуу. Силер бүгүн тарыхты жасап жаткан жаштарсыңар. Силер биздин өлкөлөр ортосундагы жемиштүү кызматташуу салттарын улантасыңар деп ишенем, деди мамлекет башчы. Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондусу чакан жана орто бизнести баштоочулар үчүн стартаптардын алкагында ишкерликти өнүктүрүү боюнча жаштардын демилгелерин колдоп 70 миллион сом бөлгөнү белгиленди. Эске салсак, жаш лидерлердин форуму өз ишин 25-июлда Бишкек шаарында баштаган. Ал 30-июлга чейин Чолпон Ата шаарында уланат. Бул иш-чараны Россиянын жаштар иштери боюнча федералдык агенттиги менен Кыргызстандын жаштар иши, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги уюштурду. Форумдун жыйынтыгы боюнча 2020-жылы Кыргызстандын Россиядагы жана Россиянын Кыргызстандагы жылын белгилөө иш-чараларынын планын иштеп чыгуу болжонууда. Мурдагы тышкы иштер министри Аскар Айтматов Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фыратты кадыр баркына доо кетиргендиги үчүн деп 35 миллион 21 миң сом моралдык чыгым төлөөнү талап кылды. Анын билдирүүсүн журналист Нарын Айып Facebook баракчасына жайгаштырды. Билдирүүгө караганда, Айтматов бул каражатты Талас облусунун Шекер айылында Чыңгыз Ордо мемориалдык комплексин куруу долбооруна жумшай турганын билдирди. Түрк элчисине бул талапты аткарыш үчүн 1 ай убакыт берип, эгер аткарбаса Кыргызстандын мыйзамдарына таянып, элчини сотко берерин эскертти. Аскар Айтматов Жеңгиз Камил Фыратка жолдогон катта элчи акыркы убакытта аны олуттуу түрдө мазактаганга өткөнүн белгилейт. Ал буга чейин элчиге жеке өзүнө багыттап кат жазып, элчи чагымчыл маалыматтарды таратып, каралоого өткөнүн айткан. Бул үчүн элчи кечирим сурап, жала жабууну токтотуусун талап кылган. Ошондой эле Аскар Айтматов Түрк элчисинин мындай аракеттери үчүн сотко берүү маселесин ойлонуп жатканын айтып, аны Кыргызстандын телеканалдарынын бирине дебатка да чакырган. Эске салсак, Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Жеңгиз Камил Фырат Аскар Айтматовду ФЕТ уюмунун мүчөсү
мүчөсү экенин жарыялап, мындай учурда Түркия менен кызматташуу мүмкүн эместигин билдирген. Жеңгиз Камил Фырат билдирүүсүн элчилик аркылуу таратып, Чыңгыз Айтматовдун элесине арнап эң көп иш-чара өткөргөн мамлекет Кыргызстандан кийин эле Түркия экенин айткан. Мындан тышкары Түркиянын Кыргызстанда жүргүзүп жаткан иштери, Анкаранын Бишкекке берип жаткан жардамдарын санап берген. 2019-жылдын 12 майында Жеңгиз Камил Фырат Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы уюштурган ооз ачуу иш-чарасында мурдагы Себат, азыркы Сапат билим берүү мекемесин бир нече жыл башкарган Орхан Инанды менен чогуу ооз ачарга чакырган үчүн нааразы болуп ресторандан чыгып кеткен. Анда дипломат Түркия Кыргызстанга $35 миллион мечит салып бергенин да эске салган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейтек Атамбаев атасынын айланасындагы болуп жаткан окуялар боюнча Фейсбуктагы баракчасына пикирин жазды. Ал убагында үй бүлөсү, жакындары айта албаган чындыкты атасына айтып келгенин жазган. Соңку учурда атаңа бийликте турганда айтпайт белең деген суроолор көп берилип жатат. Мен бир чындыкты айткым келет. Үй бүлөмдүн, жакындардын духу жетпей турганда мен атама сиздин шопуруңуз, жан сакчыңыз, балашкаларыңыз сиз мамлекетибизге жасаган жакшы иштерге көйлөккө түшүрүп жатат деп айтчумун. Ушул сөздөрдүн айынан 2 жылдын ичинде атам экөөбүз бир жолу эле көрүштүк деп жазган. Сейтек Атамбаев эки достун ортосунда интрига жаратып азыркы абалга келүүсүнө да атасынын айланасындагы айрым адамдардын тиешеси бар экенин белгилеген. Ошондой эле мурдагы президенттин Орусияга сапары боюнча да пикирин калтырып, эгемен Кыргызстандын тарыхында Кремльге барган жалгыз гана Атамбаев эмес экенин да белгилеген. Бүгүнкү окуяны тоодой чоң бир прецедент катары көргөн инсандарга таң калдым. Кремльге кимдер гана барган эмес. Тизменин башында Кыргызстанды падышалык Орусияга кошуу үчүн барган биздин тарыхый инсандар турушса, эгемендүү Кыргызстандын тарыхында канча барактар бар. Москвага каттагандар көп эле айтылып келген. Эми аягы белгисиз дагы кимдер иретте турушат. Бул бизге гана тиешелүү жана ачык маалымат. Ал эми дүйнө жүзүнүн экс-лидерлери Орусияга эле жүрүшөт. Бул эч кимге сыр эмес деп жазган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 24-июлда Орусиянын Канттагы аба майданынан Орусияга учуп, 25-июлда кайра кайтып келген. Ал Москвада Владимир Путин менен жолугушкан. Андан кийин Путин журналисттердин суроосуна жооп берип, Кыргызстан буга чейин 2 жолу ички саясий олуттуу толкунду башынан өткөргөнүн, өлкөгө саясий туруктуулук керек экенин айткан. Токтогулда өзбекстандык айылдаштар бара жаткан степ вагон унаасы жол кырсыкка кабылып, анын кесепетинен бир жүргүнчү унаа менен чогуу күйүп кетти. Башка жүргүнчүлөр ооруканага жеткирилген. Окуя бүгүн 28-июлда эртең менен саат 8:00 чамасында Ош-Бишкек жолунун 319-400 чакырымында Toyota Camry менен степ вагон унаасынын катышуусунда болгон. Унаалар сүзүшүп, анын кесепетинен 7 орундуу унаадан өрт чыккан. Андагы 6 жүргүнчү Токтогул районундагы 3 терек аймактык ооруканасына жеткирилди. Бул маалыматты Жалал-Абад ОИБдин ЖККБнын ага инспектору Айбек Сатыбалдиев тастыктады. Ош облусунун Кара Суу шаарынын тургуну ДИ Toyota Camry унаасы менен Оштон Бишкекти көздөй бара жатканда каршы жолго чыккан. Андан соң степ вагон үлгүсүндөгү унааны сол капталынан сүзгөн. Бул кырсыктан улам 7 орундуу унаанын ичиндеги жүктөр, документтер жана бир адам толугу менен күйүп кеткен. Каза болгон адамдын аты жөнү такталып жатат. Калган 5 жүргүнчү денесинен түрдүү жараат алып 3 терек аймактык ооруканасына жаткырылса, айдоочусу Токтогул райондук аймактык ооруканасынын хирургия бөлүмүнө жеткирилди, деди Сатыбалдиев. Жүргүнчүлөрдүн баары коңшу Өзбекстан Республикасынын Фергана облусунун тургундары экени аныкталган. Ал эми Toyota Camry унаасынын айдоочусуна биринчи медициналык жардам көрсөтүлдү. Андагы 3 жүргүнчү жеңил жаракат алып, окуя болгон жерден кетип калышкан. Өзгө чакырдалдар министрлигинин Жалал-Абад облусундагы башкармалыгынын маалыматына караганда, 28-июлда саат 7:45 чамасында куткаруучуларга Бишкек-Ош жолунун 317 чакырымындагы Күнтибес тилкесинде автоунаа күйүп жатат деген маалымат келип түшкөн. Өрт өчүрүүгө Токтогул райондук өрт куткаруу бөлүмүнүн номер 60-өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн бир өрт өчүрүүчү автоунаасы тартылган. Өрт саат 8:16 толугу менен өчүрүлүп бүткөн. Өрт өчүрүү убагында автоунаанын ичинен бир күйгөн адамдын денеси табылып, тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилген. Тактоо иштеринин жүрүшүндө Honda степ вагон автоунаасы Toyota Camry менен кагышкандан улам күйүп кеткендиги аныкталган. Honda степ вагон автоунаасынын айдоочусу 1989-жылы туулган ЧЖ Ош облусунун Өзгөн районунун тургуну болгон. Автоунаанын ичинде 8 адам болгон. Кырсыктын кесепетинен Honda степ вагон автоунаасынын бир жүргүнчүсү каза болгон. Анын өздүгү тактала элек, Өзбекстандын жараны болушу мүмкүн. Ал эми Toyota Camry автоунаасынын айдоочусу 1981-жылы туулган ДИ Ош облусунун Кара Суу районунун тургуну болгон. Ал автоунаанын ичинде 4 адам болгон. Кырсыктан 6 жаран түрдүү жаракаттарды алып, анын ичинен 4-өө 3 терек аймактык ооруканасына, 2-өө Токтогул райондук аймактык ооруканасына жеткирилген деп айтылат маалыматта.
Бишкекте жаңы номер 5 автобус каттамга чыкканын мэриянын маалымат кызматы билдирди. Автобус Көлмө конушунан чыгып 12-Кичи районго чейин каттайт. Долбоорду Шыдыр жол КЖ жеке фирмасы ишке ашырды. Бирок автобусту каттамга чыгаруу бир нече жаңжал менен коштолду. Компания автобустарды 25 июлда каттамга чыгармак. Бирок 26 апрелде мэриянын маалымат кызматы компания милдеттерин аткарбаган үчүн келишимди жокко чыгарууга ниеттенип жатканын билдирген. Компания автобустардын каттамга чыга турчу датасын 3 жолу кийинкиге жылдырганы келишимди жокко чыгарууга негиз болгондугун мэриядан билдирүүдө. Маалыматка караганда Шыдыр жол КЖ жүргүнчүлөрдү 25 январдан тарта ташыйбыз деп милдеттеме алган. Ага карабастан автобустарды каттамга чыгаруу күнү создуктурулуп келген. Акыркы жолу компания Кытайдагы майрамдардан улам автобустарды алып келүү 15 майга жылдырылганын жүйө келтирген. Бирок иш жүзүндө автобустар июлдун ортосунда гана алынып келген. Андан сырткары компания автобустардын каттамынын схемасын мэрия менен макулдашкан эмес. Өкмөттүн токтомуна ылайык муниципалитет Бишкек шаарынын борбордук бөлүгүндөгү Чүй Ибраимов, Бөкөнбаев жана Жаш гвардия проспектиндеги транспорттун кыймылдарын жөнгө салышы керек. 25 июлда жогоруда айтылган кемчиликтерге карабастан 9 автобус ишке чыккан. Бирок муниципалитет менен ЖКК КБ автобустардын катташына уруксаат берген эмес. Айрым ЖМКлардын жазганына караганда 26 июлда Көлмө конушунун тургундары компания менен түзүлгөн келишимди жокко чыгарбоону талап кылып митингге чыгышкан. Жума күнү түн ортосуна чейин муниципалитет менен компаниянын өкүлдөрү сүйлөшүү жүргүзгөн. Жыйынтыгында бир чечимге келишип, бирок автобустар бир шарт менен каттамга чыгат деп макулдашкан. Бишкек мэриясы жеке компаниядан пенсионерлерге, майыптарга жана башка жардамга муктаж болгондорго каралган жеңилдикти сактоону талап кылган. Андан сырткары коомдук транспорттун иш графигин сактоону жана электрондук билет системасын киргизүүдө компаниянын мойнуна жүктөлгөн. Ошондой эле компания шаардын инфраструктурасын колдонгон үчүн калаага ар бир автобустан 1,5 миң сом төлөйт. Кыргыз-Тажик чегарасы акыркы 10 жылдан бери эң бир көйгөйлүү аймакка айланды. Жыл башынан 2 жолу ири кагылышуу болсо, 7 жолу майда чыр катталды. Март айындагы жана акыркы жаңжалда Тажикстан тарап бирден киши набыт болгонун жарыялаган. Бирок Сай айылынын тургундары каршылаш тараптын маалыматтарын жокко чыгарат. Алардын айтымында тажиктер дайым маалымат саясатына жеңүүчү болуп, кырдаалды өз жагына бурганга аракет жасайт. Киши жоготуулар боюнча билдирүүлөр текшерүүнүн жүрүшүндө такталбай калары белгиленет. 24 КЖ агенттиги өтө татаал чегара маселесин чечүү жолдоруна Баткен району эң бир чегаралуу аймактардан. Бир эле райондун аймагы Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен. Андан тышкары 2 эксклав бар. Өзбекстандын Сох анклавы жана Тажикстандын Варух анклавы. 9 айыл аймагы жана 70 миңге жакын жашоочусу бар. Район тургундарынын 99% кыргыздар. Райондун чегинде эски тарыхый палеолит дооруна таандык мурастар бар. Райондун айылдарынын ичинен Аксай, Көкташ, эксклав тургундары менен тирешүүдө жашап келет. Аксай айыл аймагындагы жашоочулар жайытка баруу үчүн Тажикстандын анклавы Варух аркылуу өтүүгө аргасыз. Бул жол өтө кооптуу болгондуктан Баткендиктер Аксай тамдык жолун куруп башташкан. Жол Кыргызстандын белгиленген чеги аркылуу өткөнүнө карабай Тажикстан каршылык көрсөтүп келет. Андан тышкары айылдар өтө жакын жайгашкандыктан арыктагы сууну колдонууда дагы келишпестиктер болот. Көкташ, Октябрь айылдарында тажик жарандар менен кыргыз жарандарынын үйлөрү өтө жакын. Айрым учурда дубалдары тийишип дагы жайгашкан. Андыктан көпчүлүктүн пикиринде чегараны аныктоодо алмашуу жолун колдонууну сунушташат. Баткен облусунун 1-губернатору Мамат Тайбалиевдин айтымында чегараны чектеп сызык менен бөлүп коюу оңой эмес жана чыр-чатактарга чек кое албайт. Анткени ары бери өтүүдө жана башка учурлар өтө жакын болгондуктан келишпестиктер кайра эле пайда болушу ыктымал. Андыктан маселени чечүүдө Тажикстандын ролу чоң. Тажик жарандары мыйзамга, буйруктарга баш ийет. Андыктан Тажикстан Варух менен Жергеталдын же Ходженттин жанындагы айылда жашаган кыргыздарды Варухка, Мачайиге көчүрүп келсе болот. Ошондо Тажикстандын чегарасында дагы этникалык кыргыздар жашап, Баткендин кыргыздар менен ымаласы келишип, ынтымакта жашаарын белгилейт. Мамат Тайбалиевдин айтымында Ходжент шаарынын жанындагы айылдарда 22 миңдей кыргыздар бар. Ал болсо Мамат Тайбалиевдин пикиринде Көкташ айылы менен алмашуу жолунда карап чыкса болот. Чегараны демаркациялоо жана делимитациялоо алмашуу жол менен гана чечилиши мүмкүн экендигин баткендиктер жакшы түшүнүшөт. Алмашуу болоорун билебиз, анткени айылдар аралашып, үйлөр жанаша жайгашып калган. Чегара кандай жол менен чечилсе дагы жергиликтүү элдин кызыкчылыгы эске алынып, артка чегинип, жерлерибизди алдырып койбосок болду. Аксай айыл аймагынын депутаты Саттар Берзиев. Айрым маалыматтарга караганда кыргыз өкмөтү 1924 жылкы, 1958 жылкы жана 1989 жылкы карталарды кайра карап чыкмакчы. Облустун эли акыркы 25 жылда жерлердин бир тобуна коңшу өлкөлөр үй салып, жайгашып жатканын, аларга берилген тилкелер кантип Тажикстанга өтүп калганына таң калуусун айтышат. Чегарага чектеш айылдардын инфраструктурасы начар. Президент жума күнкү сапарында мектеп, жол курулушун убадалады. Бузулган көпүрөнү дагы ордуна келтирерин айтты. Бирок Аксай эл үчүн социалдык
бардык маселелерден дагы коопсуздук биринчи орунда турат. Албетте 6 ай ичинде 2 жолу үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болуп жаткан айыл тургундары жеке коопсуздугун гана ойлошот. Биз 1975-жылдан бери жаңжал менен жашап келебиз. Андыктан чек ара чечилиши биз үчүн биринчи орунда. Бул боюнча өлкө башчысына дагы айттык.